Арал деңизи соолуганы түштүк Балкачтагы Иле дарыясынын куймалар салаасы Борбордук Азиядагы эң ири дельта экосистемасы болуп калды. Мында көп жылдардан бери Иле Балкач жаратылыш резерватын түзүү талкууланып келет. Аны элде жолборс аймагы деп коюшат. Окумуштуулар, табиятты коргоочулар жана саясатчылардын Борбордук Азиядагы акыркы дельтаны келечек муун үчүн сакташ керек деген пикирлери бир жерден чыкты. Бирок аны биздин замандаштар үчүн кандайча пайдалуу кылуу керек? Бул чыгарылышта Отор Кейзи тобу Балкач жээгиндеги жунглиге саякат жасайт. Анда алар резерват жөнүндө адистер менен жергиликтүү жашоочулардын ой пикирин сурап билишмекчи. Борбордук Азия Марко Поло мезгилинен бери эле кызыктуу окуя издегендерди өзүнө тартып келет. Орто кылымдагы саякатчылар өз жазууларында бул табышмактуу аймакты укмуштуу жандыктар жердей турган кереметтерге бай экенин жазышкан. Ушул күнгө чейин аймак батыштын туристтерин укмуштуудай таң калыштуу ландшабы жана биологиялык ар түрдүүлүгү менен өзүнө тартат. Отор Кейзи берүүсү менен сиздер Борбор Азиянын кооз жерлерине барып, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү менен таанышасыздар. Табигый чөйрөдө туруктуу жашаган адамдардын жашоо турмушун жана салт санаасын көрө аласыздар. Тянь-Шань жана Жонгар ала тоосунун мөңгүлөрүндө миңдеген булактар жаралат. Алар чогулуп отуруп Балкаш, Ала көл жана Сасык көлгө куят. Бул аймак илгертен жети суу деп аталган. Бир жоромол боюнча бул аталыш дарыялардын саны боюнча берилген. Алар Иле, Каратал, Биен, Ак суу, Лепсы, Баскан жана Сарканд. Бирок жети сууда дарыялар абдан көп. Дагы бир аңыз боюнча казак элинин поэтикалык тилинде жети деген сөз шарттуу түрдө көп дегенди билдирет. Ошондо жети дарыя аймагы деген сөздү дарыясы көп аймак деп которууга болот. Элдик акылмандык чөлдүү жана жарым чөлдүү аймактар үчүн дарыялардын зор маанисин баса белгилейт жана заманбап илим дагы аны менен макул. Өткөндүн өкүнүчтүү тажрыйбасы суулуу саздуу экосистема абдан назик болоорун жана начар уюштурулган чарбачылык ишмердүүлүк алып келе турган коркунуч алдында туруксуз экендигин көрсөттү. Адамзат тарыхы адам өз колу менен жерди чөлгө айлантып, көйгөй жараткандагы көп мисалдарды билет. Балкаш суунун 80% Иледен алат. Дарыя Балкашка 150 чакырым калганда жалпы аянты 8000 гектарды түзгөн 3 бурчтук түрүндөгү зор аянттагы салаларга бөлүнө баштайт. Адамдар эзелтен эле куймалар аралыгына отурукташуудан качкан. Илгери моторлуу каяктар жок кезде калың камыш аймакты чарбалык өздөштүрүү үчүн киши өталгыс тоскоолдук жараткан. Бирок кийинчерээк советтик соңку мезгилде пландуу экономика жыл сайын айыл чарба көрсөткүчтөрүн жогорулатууну талап кылган. Ошондуктан совхоздор дельтадагы аралдарга кыштоолорду кура баштаган. Рынок экономикасына өткөндөн кийин бул процесстер дагы күчөгөн. 1996-жылы Казак ССРнын Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Казакстандык теорология жана аңчылыкты таануу мектебинин негиздөөчүсү Аркадий Александрович Слуцкий адабият гезитинде макала жазып, аны Иле дарыясынын агымын жөнгө салууга, түштүк Балкаштын чөлдүү кургак климаттык шартында күрүч өстүрүүнү өнүктүрүүгө каршы пикирин айткан. Окумуштуунун пикири партиялык жетекчиликтин пикирине каршы келгендиктен узак мөөнөткө унчукпай коюшат. Зоолог Алтай Жатканбаев дельтаны жакшы билет. Бүгүн Алтайдын жардамы менен Отор Кейзи тобу дельта тууралуу көбүрөөк билүүгө аракет кылат. Ал эми экспедицияга чыгаар алдында тарыхты изилдөө керек. Аны биринчи кезекте Борбордук илимий китепканада жүргүзгөн жакшы. Анткени мында өткөн жылдардагы жазма маалыматтар көп сакталып калган. Каталог Балкаш жээги жөнүндө жүздөгөн материалдарды берет. Арасынан эң белгилүүлөрүн тандоого туура келет. Мага мүчө корреспондент Аркадий Александрович Слуцкийдин эмгектери керек. Я впервые попал в дельту в 1980. Мен биринчи жолу дельтага 1982-жылы баргам. Анда бул чыныгы жапайы аймак болчу. Өзүмдүн экспедициялык жабдык саймандарымды брезент менен жаап кышка калтыргам. Андан кийинки жайык сезондо барсам, өз ордунда турган экен. Жыл бою ал жакка эч ким барган эмес. Никто и не появлялся.
жылдары Арал трагедиясынан кийин Балкаш темасы талкууга алынган. Анда окумуштууларды чыгармачыл интеллигенция колдойт. Бул 1989 жылкы журнал. Анда менин Балкаш жунгулисине корук керек деген макалам бар. Өткөн кылымдын 80-жылдардын аягында Зоология институту өкмөттүк Иле Балкаш программасынын алкагында Балкаш коругун уюштуруу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Бирок кирип келген каржылык кризис аны убагында бүтүрүүгө тоскоол болду. Анан маселени чечүү чейрек кылымга токтоп калган. Окумуштуулар менен жазуучулар айгай салып жатышты. Бирок өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймагын түзүү чоң акча талап кылды. Мы почти что уже теряем тугаи, потому что не дается. Биз азыр тугай токойлорун жогото баштадык. Анткени алар өскөнгө жетишпей жатат. Аны мал жоготуп жатат. Жана өрт дагы көп каттала баштады. Биз дагы ушул резерват бизге өзгөчө экосистеманы калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн берет деп ойлойбуз. Какие-то уникальные эти природные экосистемы. Резерват идеясы жаратылышты коргоочу алдыңкы уюмдардын жана жогорку деңгээлдеги саясатчылардын катышуусу менен кабыл алынган Жолборс кое берүү демилгесинен кийинки жаңы орбитага чыкты. Долбоордун пиар жүзү атактуу актер Ленардо Ди Каприо болуп калды. Касательно природного резервата Иле Балкаш, вы знаете, в рамках Иле Балкаш резерватына таандык долбоор алкагында суулуу саздак жерлер боюнча табигый илмий бионегиздеме иштелип чыкты. Токой чарба жана жаныбарлар дүйнөсү комитетинин линиясы боюнча техника экономикалык негиздеме иштелип чыкты. Бионегиздемеде резерваттын аянтын 2 миллион гектар жерде түзүү сунушталган. Бирок азыр ал 415.164 гектарга чейин азайтылган. Башкача айтканда, кээ бир аймактарда жер маселесин чече алышкан жок. Айрым жерде жергиликтүү калктын кызыкчылыгы бар. Ошондуктан 415.000 гектар минималдуу болсо дагы бүгүнкү күнү резерваттын чыныгы аянтын түзүп жатат. в то же время это реальные на сегодняшний день. Окумуштуулар учурда өсүп жаткан керектөөнү табигатка зыян келтирбей кантип камсыздайбыз деп баш оорутууда. Когда я 35 лет назад впервые приехал в Дельту, там жило не более... Мен мындан 35 жыл мурда Дельтага биринчи келгенде ал жакта жүздөй адам жашачу. Бир нече ондогон жөнөкөй камыш кепелер дагы бар эле. Азыр Дельтада жашаган адамдар менен капиталдык курулуштардын саны 100 эсе өскөн. Ошол кезде корук түзүлбөй калганы абдан өкүнүчтүү. Бирок жаратылыш резерватынын уюштурулушу абдан кубана турган факты. Это отрадный факт. Көпчүлүк өлкөлөр үчүн туризм экстентивдүү айыл чарбасына ресурс үнөмдөөчү альтернатива катары болуп калды. Бирок дүйнөлүк тажрыйба жаратылышты коргоочу мыйзамдарды кыйшаюусуз аткаруу түрүндө натыйжалуу жөнгө салуу керектигин көрсөтүүдө. Антпесе туристтердин калың тобу жапайы жаратылыш үчүн кырсык алып келет. Жаратылыш резерваты рекреациялык басымды көзөмөлдөп, эрежелерди сактоого көз салышы керек. Когда мы начали подготовку естественно-научного обоснования, то мы столкнулись с такой проблемой, что... Биз качан табигый илимий негиздеме даярдоону баштаганда, биз ушундай эч нерсе ала албагыдай көйгөйгө кабылдык. Дээрлик жердин баардыгы жеке менчикте. Анда бир бүтүн аймак түзүү пландалса, жалпы аянты 420.000 гектар болгон 2 тилкени гана түзө алдык. Бул Балкаш жээгинде, Каройдон Лепси тараптагы дельтанын төмөнкү бөлүгүндө Жидели менен Ир куймаларында түзүлдү. Эгерде корук дельтага баруучу жолду бардык тараптан жаап, аны сактоого багытталса, табигый резерват идеясы мамлекет, туристтер жана жергиликтүү жашоочулардын кызматташтыгына багытталган. Адамдар жапайы жаратылышты көрүп рахаттанууга, өздөрүнүн жашоо муктаждыгын табигый ресурстардын жардамы менен камсыздоого укук алат. Бирок алар келечек муунду дагы ушул укуктардан ажыратпашы керек. Конечно, универсальных методик охраны природы не существует. Албетте, жаратылышты коргоонун бир жактуу усулу болбойт. Бизде ар түрдүү конференцияларда бет ачарын көрсөтүп жаткан дүйнөлүк ийгиликтүү тажрыйбаларды аракетчил адамдар жасаган. Усул боюнча жасалган эмес. Ал эми фанатизм кереги жок деп айтышат. Бирок жаратылышты коргоо сыяктуу иштер фанат болмоюнча иш болбойт.
Анын бардыгы кызыккан адамдар. Өткөн жылдарда жаратылышты коргоодо иштегендер Штегман, Слуцкий сыяктуулар. Штегман 10 жыл бою үй бүлөсү менен кайсыл бир аралда, ылай үйдө жашаган. Аны менен бирге башка адамдар дагы иштеген. Алар Балкаш жергесине андатырды жердештирүү менен иштерин жүргүзүшкөн. Бир нече ондогон жылдар бою ушул териси кооз жандык район экономикасынын негизин түзгөн. Анан бул сыймыктана турган ийгиликтүү долбоор болгон. Анткени Балкаш аймагы андатырдан пайдадан башка эч зыян көргөн жок. Эгерде азыркы мондун алдында бир зор маселени Туран жолборсун жердештирүүнү чечүү турат. Эгерде бул ишке ашса, тарых китептерине дагы жазылып калат. Туранского тигра, это, конечно, в учебниках истории это надолго останется. Чөлдө климат keskin континенталдуу, түнү суук, бирок түштө Сары Эсик Атырау чөлүнүн кумдары күнгө ысып чыгат, өтө ысык. Ошол эле учурда Баканас Караой жолунун жээгинде кишилер чуркап жүрүшөт. Булар кимдер? Ал кишилердин жонунда канатты элестеткен желбирөөчтөр дагы бар. Алар эколог марафончулар. Ал спортчулар түштүк Балкаштын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн 200 чакырымдык жөө жарыш уюштурушкан. Марафончулар Кароойго жакындады. Алдыда 4 3 жигит жана бир кыз келе жатат. Жарышты эл аралык класстагы спорт чебери Марат Жыланбаев жетектөөдө. Ал дүйнөнүн бардык чөлдөрүнөн чуркап өткөн. Азыр болсо өз тобу менен Балкашка көңүл бурдурууну көздөп жатат. Жөөгүлүктөрдүн эң улуусу 59 жашта, ал эми эң кичүүсү болгону 14 жашка чыккан. Кароойдун калкы спортчуларды тосуп алды. Алар үчүн бул өзгөчө коноктор. Анткени Балкаш жээгине шаардыктар адатта мыкты автоунаалар менен келишет. Алардын башкы максаты кайрымак салып аңчылык кылуу жана даамдуу тамактануу. Ал эми бул жолу таптакыр башка адамдар. Дене түзүлүшү сындуу, экологиялык идеяларга берилген энтузиасттар келишти. Дүйнө акырындык менен өзгөрүүдө. Биздин айлана чөйрөгү жана өзүбүзгө болгон мамилебиз дагы өзгөрүп турат. Райондук жана айылдык акимчилик, буунун өнүктүрүү программасы жана Айыл чарба министрлиги жергиликтүү маданият үйүндө резерват түзүү боюнча коомдук угуу уюштурушту. Айыл чарба министрлигинин басма сөз катчысы Сакен Дилмухамбетов айыл жашоочуларын табигый резерват түзүү планы менен тааныштырды. Дүйнөдө түрдүү адамдар бар. Алардын арасында биз бардар адамдар деп атаган меценат адамдар. Алар миллиондорду кайтарымсыз жумшап, жаратылышты коргоого жардам беришет. Анан сиздер дагы жаратылышты сактап, коргоп жатасыздар. Адамдар бул жөнүндө унутушпайт. Казакстандын аянтынын жарымын чөл жана жарым чөлдүү жерлер ээлейт. Демек 50% жер кургак жерлер десек болот. Азыр биз коргоого алынган табигый аймактарды түзүү менен аларды сактап кала алабыз. Бул резерваттын өзгөчөлүгү жалпы аймактын 30%, 112-115 миң гектар жер адам буту баса элек жерлер. Калган аянттарда чарбалык ишмердүүлүк жана экотуризм жүргүзүлөт. Анткени резерват жөнүндөгү жоого ылайык бул багыттар боюнча өнүгүү мүмкүнчүлүгү каралган. Фермерлер адистерге олуттуу суроолорду беришти. Алгач резерваттын чек арасы Кароой айылынан 40-50 чакырым аралыкта аныкталган. Ал эми азыр акыркы картага ылайык Кароойдон 10 чакырым болуп калды. Бирок бул Кароой айылындагы калктын малын өткөрүү шарттарына катуу таасир этиши мүмкүн. Көпчүлүк дельтага жолборс кое берилерин угушкан. Бирок мындай чоң жырткычка көп азык керек. Ошондуктан ал малга жана элге кол салбайбы? Усириялык жолборсту изилдеген Ыракы чыгыш окумуштуулары бир жолборско 50 миң гектардан кем эмес аңчылык тилкеси жана 300 баштан ашык туруктуу каман үйүрү керек болорун эсептеп чыгышкан.
это все будет не так быстро и с определенными Мунун бардыгы тез эле боло калбайт. Илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Башында мүмкүн капаста кармашат. Бул жактын шартында өзүн кандай алып жүрөт жана сынап көрүшөт. Усуриялык жолбор салынып келинсе, ага тоют базасы жетишеби? Ошол жагындагы карашат. Сможет ли, хватит ли ему кормовой базы? Айылдык клубда талкуулар, талаш-тартыштар дагы көпкө созулду. Ал эми Отор Кейзи тоонун Дельтага жөнөчүү убагы келди. Тасма тартуу тобу бир нече балык кармоо базаларына барып, эң жапайы тилкесине жетүүнү болжоп жатат. Айылдын ар жагынан трасса түгөнөт. Айыл аралык жолдор канча бир убакыт сөксөлдөрдү аралап өтөт. Бирок көп өтпөй ландшафт өзгөрүп, чөлдөн суулуу жана камыш баскан аймакка туш келдик. Айрым жерлерде өрттүн калдыктары кезигет. Ар жылы жазында жайытты жаңыртуу үчүн мал ээлери көл жээгиндеги эски камышты өрттөйт. Кээде андатырга аңчылык кылуу үчүн суу жээгине өрт коюшат. Айрым учурда балыкчылар дагы алыскы көлдөргө жетүү үчүн өсүмдүктөргө өрт койгон учурлар бар. Горизонтто бир нече жерде түтүн уюлгуп чыгып жатканы дагы көрүнүп турат. Өрт бул жактагы тоогай токойлордун аянтынын кыскарышын жана жумурткалап жаткан куштардын кырылып жок болушунун башкы себеби боюнча кала берүүдө. Ал эми Дельтанын жүрөгүнө жетүү үчүн 9 жыгач көпүрөдөн өтүү керек. Бир көпүрө акыркы өрт убагында бир аз күйүп калган, бирок өтүүгө жарамдуу экен. Когда 30 лет назад мы ездили по этой дороге, здесь не было ни одного моста. Мен ушул жол менен 30 жыл мурда жүргөм. Айта кетсем, мурда бир дагы көпүрө жок болчу. Азыр биз өтүп аткан 9 куйманын бири дагы жок эле. Азыркы көк жана ак көлдүн аймагында мотоцикл айдап жүрчүбүз. Казгидрометтин жыйынтык маалыматтарында анда жылдык агым азыркыга салыштырмалуу 7 куб километрге аз болгону көрсөтүлгөн. 1985 жылы Балкаштын деңгээли Балтика системасы боюнча 340,5 метрдик төмөнкү чекке чейин ылдыйлаган. 90-жылдары 342,5 метрге көтөрүлдү. Ал эми акыркы 10 жылда 341 менен 342 метр деңгээлинде туруктуу болуп жатат. 1998 жана 2016 жылдары эң жогорку чек көрсөткүчү дагы аныкталган. Факт циклического колебания уровня Балхаша сейчас считается доказан. Балхаш деңгээлинин циклдык термелүүсү аныкталган факт. Бирок бул антропогендик коркунучтарды четтетпейт. Азыркы кырдаал жагымдуу, бирок иледен суу алуу көбөйсө, ал кайра төмөнкү чекке түшүп кетиши мүмкүн. Айрым окумуштуулар суунун мол болушун мөңгүлөрдүн эриши менен байланыштырышат. Буга кубанарыңды же кайгырарыңды билбейсиң. Азырынча мөңгүлөр эрип жатканда Балхашка жакшы. Алар эрип кетсе мүмкүн жаман болот. Бирок аны биздин муун ал жөнүндө билбей калат. Но мы этого не увидим. Балхаш жээгинде жүздөгөн балык кармоочу базалар курулган. Долбоор боюнча алар даярдалып жаткан резерваттын негизинде түзүлгөн туристтик кластерге биригиши зарыл. Албетте рекреациялык басымдан уруксаат берилген чегинде болушу керек. Туристтик базада тасма тартуу тобу туроператорлор менен резерват түзүлгөндөн кийин алардын бизнесинин келечеги тууралуу талкуу жүргүзүүдө. Сейчас, вот когда, если стоит вопрос действительно Азыр мамлекеттик жаратылыш резерватын түзүү жөнүндө маселе каралып жатканда, мындай кырдаалды эске алуу зарыл. Ошол эле илбесиндер, каман, элик, кыргоол, андатыр, балык азайган. Ал эми калктын саны ошол эле туристтер, жергиликтүү жашоочулардын саны бир кыйла көбөйгөн. Тех же местных жителей стало гораздо больше. Уже давно уже посчитано, да, сколько изымает из природы. Буга чейин эле балык кармоо базалары, табияттан канча балык алары, аңчылар канча жандык кармай турганы жана шлюздардын кайдыгер кызматкери канча зыян келтиргени эсептелген.
скажем так, работник... Айрыкча шлюздун иш билбеген кызматкери табигатка миллион эсе көп зыян келтирет. Шлюза не профессионал. Он изымает... Анткени балык өрдөп жатканда суу көп агат, анан бир эле учурда аны жаап салат. И рыбы, потому что, сами понимаете... Андан соң болочок чабактар, болочоктогу балык муну дагы толук боюнча жок болот. И потом ее раз прикрыли. И весь этот будущий малек, будущая рыба, она там остается. В 2009-2010 году половодье, все знают, да? 2009-2010 жылдары суу мол болуп, баарын суу каптаган. Бул 2 жыл турган, өтө мүмкүн эмес болчу. Бирок суу көп болуп, туруктуулук сакталды. Ал эч жака агып кеткен жок. 11-жылы балык өтө көп болду. Болгону 2 жыл ичинде гана. Туризм аныкталгандай өзгөчө күч келтирбейт. Баарлашуудан 2 көйгөй, өрт жана суу деңгээли белгилүү болду. Резерват ушул 2 факторду чечсе, мында баары жакшы болот. Тасма тартуу тобу картада корук зонасы катары белгиленген Дельта тилкесине барууну пландап жатат. Валерий жана анын достору экспедицияны Мын-Карман көлүнө чейин баштап барууга макул болушту. Андан ары Алтай менен Максимге Калын камышты өз алдынча аралап өтүүгө туура келет. Мындан 30 жыл мурда зоология институтундагы илимий кызматкер Алтай Жатканбаев түштүк Балкашка пеликандарды изилдөө үчүн келет. Балыкчылар ага куштардын колониясын Сегиздик көл тутумунан издөө керектигин айтышат. Бирок анда чытырман камыштардан өтүү мүмкүн эмес эле. Алтай куймалар арасында бир нече күн адашып жүрүп, акыры аралды табат жана аңчынын жанына чатырын тигет. Бир нече жыл бою ал арал изилдөө базасына айланат. Алтайдын эмгеги текке кеткен жок. Ал тармал кызгылт пеликандын Евразиядагы эң ири жумурткалоо району тууралуу баалуу материал жыйнайт. Алтай күндөп, жумалап, көп ай бою кайыкта жүрүп, сейрек канаттууларга байкоо салат. Жашоо муштуу тууралуу жапайы жаратылышты көрсөтүүгө адистешкен белгилүү телеканалдын өкүлдөрү дагы угушат. Алар тасма тартуу тобун жиберишет. Операторлор аралда бир нече ай жүрүшөт. Эрте жаздан бүткүл жай бою иштешет. Ал тасма абдан ийгиликтүү болуп, аны кийин ондогон миллион адамдар көрүшөт. Бул окуяга дагы биздин кызыктуу деталь бар. Ошол аралдагы аңчынын атасы биздин оператор Максимдин атасы болчу. Мүмкүн мурда болгон окуялар аны ушул кесипти тандоосуна таасир эткендир. С трудом верится, что... Ишене албай кетесиң. Мында 6 метр тереңдик бар экен. Чытырмандан жол табуу оңой эмес. Дарыянын жээктери өзгөрмөлүү. Агым кумду булуңдарды жууп, фарватер өзгөрүп, дээрлик сүзүп жүргөн аралды алып кетиши дагы мүмкүн. Есть поговорка, что скорее реки потекут вспять. Жакында дарыялар тескери агат деген учкул сөз бар эмеспи? Бул күтүүсүз бир өзгөрүүнү билдирет. Бирок биз мында 15 жыл мурда тигил жакты карай аккан дарыя Чак-Пактын жанында турабыз. Эми болсо ал башка тарапты карай багыт алган. И развернулась в другую сторону. Кайыктар Мын-Карман көлүнө араң өттү. Валерий өз тобу менен экспедицияны колунан келишинче узатып койду. Андан ары Максим менен Алтайга өз алдынча жолду улантууга, эс тутумдарына жана спутник картасына таянууга, кыймылдаткыч бузулбашын тилөөгө туура келет. Колония метров 800-900 на запад отсюда. Колония мындан батыш жакта 800-900 метр жерде турат. Бирок азыр эмнегедир эч үн угулбай жатат. Мурдалардын ызычуусу менен каркылдаганы 5 километрден угулчу. Отор Кейзи тобу улам бир көлдө, дарыя салаларын кылдат изилдөөдө, бирок колониядан дайын жок. Вот здесь была точно колония. Мына ушул жерде колония турчу. Азыр биз экөөбүз тең эстеп турабыз. Бирок эски уя орундары калыптыр. Баары өзгөрүптүр.
Колонияны табуу мүмкүн болгон жок. Бирок изилдөөчүлөр Алтайдын лагери турган аралды таба алышты. Бирок аралда жашоочулар бар экен. Мында азыр ак куйрук суу бүркүттүн үй бүлөсү жашайт. Балапандар жетилип калыптыр. Алар жакында учуп кетишет. Ак куйрук суу бүркүт аймактык канаттуу. Ар бир үй бүлө ондогон чарчы чакырым жер аянтын ээлик кылып жашап алышат. Вот мы нашли этот бархан, эту восьмерку. Мына биз ушул барханды таптык. Бул 8-дикте бир кезде чакан үй болгон, 25 жыл мурда. Вот артефакт советской эпохи. Бул болсо совет доорунун артефакты. Мына маховик. Биз анда ушундай мотоцикл айдачубуз. Вот здесь вот. Ушул жерде, ушул барханда чакан үй бар болчу. Здесь жила Мында косуля, дайыма всегда. элип жашачу, кээде келишчү. Атам көзүндө үйдүн калгасын түркүк менен тиретип койчу. Бир жылдан кийин келсе дагы эле ошондой туруптур. Бул жака жыл бою эч ким келген эмес. Человека не было. Алтай, здесь Илгери стояла Алтайдын палатка. чатыры ушул жерде туруптур. Биз дагы ушул жерлерге чатыр тигебиз. Поставим палатку. В свое время вот колония в урочище «Восьмерки» Өз убагында 8-дик аймагындагы колония эң ири болбосо, уялаган куштардын саны жагынан эң чоң үйүрлөрдүн бири болчу. Негизи эле дельтада калак бутту канаттуулардын 5-6 колониясы боло турган. колоний веслоногих птиц. Алтай куштар колонияны таштап кеткенине капа болду. Мүмкүн бул өрттүн айынан болгондур. Бирок ал канаттуулардын жаңы конушун табууга болоруна ишенет. Ну, я думаю, что все-таки дельта или... Менимче, Иле дельтасы пеликандардын эки түрүнүн бири гана Казакстанда эмес, Евразия континентиндеги негизги уялуучу жай болуп кала берет деп ойлойм. Анткени мында абдан кеңири суулуу саздак жерлер бар. Ал эми биздин колония жакынкы башка жерге орун которуп кетти. Пеликандар уялаган колониялар өзгөчө кызгылт-түрү тынчтыкты сүйгөн куштарга кирет. Адамдар бул канаттууларга киши жашабаган тынч аймактарды калтырышы керек. Я считаю, что такие места, именно вот ключевые места... Мен Иле куймалар саласында негизги орундар өзгөчө тартиптеги коргоо алдында болушу керек деп эсептейм. Албетте окумуштуулар менен киночуларга кээде ушундай жерлерге келүүгө туура келет, бирок массалык туристтер үчүн тыюу салынышы керек. Иногда должны посещать их, но для массового туризма это должно быть табу. Өткөн кылымда Казакстандык коргоо иштери мектеби мурдагы СССРде эң мыктылардын бири деп саналчу. Бүгүнкү күнү адистер алдында жаратылышты коргоо эл аралык деңгээлге көтөрүү маселеси турат. Также считаю, что должна быть своего рода преемственность поколений. Мен дагы ушул ишти кийинки муун улантып кетиши керек деп эсептейм. Бул жака жаңы муундун жапайы жаратылышты изилдөөчүлөр келишсин. Бул абдан маанилүү. Анткени бир кезде мында улуу окумуштуулар, зоолог, орнитолог, аңчылык жана ишин таануучулар келишкен. Аркадий Александрович Слуцкий, Борис Карлович Штегман жана башкалар болгон. Биздин муун ошолордун окуп үйрөнгөн. Бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт. Азыр ушул табигый резерватты түзүүгө байланыштуу жаңы изилдөөчүлөр иштөөчү мезгил келе жатат. Анан өзгөчө коргоодогу табигый аймактын штатында ишке кызыккан жаш изилдөөчүлөрдүн болушу дагы абдан маанилүү. Увлеченные своим делом.
Өткөнгө экскурсия жасоо аяктады. Эми келечек жөнүндө ойлонуу керек. Отор Кейзи тобу келечекке илгери үмүт менен карайт. Анткени адамдар этияттык жана сүйүү менен мамиле кылса, табигат дагы тез калыбына келүүгө жөндөмдүү.